Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар студияда Диана Нурлан кызы. 2024 жылдын 10 декабрь күнү Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында Ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков онлайн кеңешме өткөрдү. Онлайн кеңешмеде баңгизаттарга каршы күрөшүү иш-чаралары жана 2024 жылды ийгиликтүү жабуу жөнүндө, ошону менен бирге кылмыштуулукка каршы күрөшүү иш-чараларын күчөтүү жана кылмыштуулуктун алдын алуу маселелери каралды. Ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков өз сөзүндө учурда элибизге кедергисин тийгизип жаткан көйгөйлөр болуп жаткан жаратылыш кырсыктары, коомдун саламаттыгына зыян тийгизген баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүүсү, ошондой эле экстремизм жана терроризм маселеси, кибер кылмыштуулуктун өрчүшү жана интернет тутумунун терс таасирлери тууралуу айтып өттү. Аталган көйгөйлөрдү чечүү максатында өлкө башчысы тарабынан эл аралык кызматташтык чыңдалып, заманбап инновацияларды калыптандыруу, билим берүү, улуттук саламаттык, экология, коргонуу коопсуздук жаатындагы бир катар ийри долбоорлор жана маанилүү программалар кабыл алынгандыгын баса белгиледи. Кеңешмеде өздүк курам арасында кемчиликтердин баарына жер-жердеги биринчи жетекчилер түздөн түз жооптуу экенин белгилеп, кызмат учурунда болобу же кызматтан тышкаркы учурда болобу жакшы жактан мисал болуп, өздүк курам эле эмес бардык жарандарга үлгү болуп жүрүшү, ошондой эле коомдук коопсуздукту камсыздоо, эл арасында резонанс жараткан кылмыштар менен окуялардын алдын алуу жумуштары күчөтүлүүсү тапшырылды. 2024 жылдын 13 декабрында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Нурбек Абдиев Кыргыз Республикасынын эл аралык миграция уюмунун жетекчиси Пермет Молдобаева менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланып, анда негизги басым чет мамлекеттерди ишке орноштуруу жаатындагы онлайн алдамчылык жана ага каршы күрөшүү чаралары менен чет элдик жарандарды коргоо боюнча кызматташуу жолдорун талкуулашты. Ошондой эле милициянын генерал-майору Нурбек Абдиев министрлик тарабынан Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кылмыштуулук менен күрөшүүдө, укук бузуулардын жана ар кандай мыйзамга жат көрүнүштөрдүн алдын алууда кызмат көрсөтүүлөрдө натыйжалуулук жогорулап жаткандыгын баса белгиледи. Жолугушуунун аягында тараптар натыйжалуу пикир алмашуу үчүн өз ара ыраазычылык айтып, биргелешкен ишти улантууга даяр экендиктерин билдиришти. 2024 жылдын 10 декабрында Кыргыз Республикасынын Туркия Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Руслан Казакбаев жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Туркиядагы расмий өкүлү Манас Аманбаев, Туркиянын Ички иштер министрлигинин Жандармерия жана ЖЭЭК күзөт академиясынын башчысы генерал-майор Шакир Услу менен жолугушуу өткөрүштү. Жолугушууда тараптар укук коргоо тармагындагы эки тараптуу кызматташтыктын учурдагы абалын, айрыкча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин келечектеги кызматкерлерин Жандармерия жана ЖЭЭК күзөт академиясында окутуу маселелерин талкуулашты. Элчи Руслан Казакбаев кызматташтык тууралуу макулдашуунун ишке ашуусун тездетүү жана кыргызстандык курсанттар үчүн бөлүнгөн окуу орундарын көбөйтүү боюнча Туркиянын Ички иштер министрлиги менен активдүү кызматташууну күчөтүүгө чакырды. Туркиянын Жандармерия жана ЖЭЭК күзөт академиясынын башчысы генерал-майор Шакир Услу кыргыз тараптын сунуштарын колдой тургандыгын айтып, активдүү кызматташууга даяр экендигин билдирди. Ошондой эле эки өлкөнүн ички иштер министрликтеринин ортосундагы өнөктөштүктү дагы да өркүндөтүүгө даярдыгын белгиледи. 2024 жылдын 11 декабрь күнү саат 16:50 чамасында Бишкек шаарынын Чокморов көчөсүндөгү бычак менен куралданган бет капчан белгисиз 4 адам банктан 31 миллион 264 миң рубль акча каражатын алып, жумушка бара жаткан 2004 жылы туулган АМ жана 1996 жылы туулган БН аттуу жарандарга каракчылык кылып кол салган. Кол салгандар жабырлануучуларга карата күч колдонуп, денесине залал келтирип, акча каражаттары салынган рюкзакты тартып алышып, кылмыш болгон жерден башка номер коюлган Ford Focus үлгүсүндөгү автоунаа менен качып кетишкен. Жабырлануучулардын колдору жана бетинен кесилген жаракаттары болуп, ооруканага жеткирилип, тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлдү. Окуя боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 207 беренеси менен кылмыш иши козголду. Тергөө учурунда каракчылык кылган 4 жаран окуя болгон жерден качып кетишкен Ford Focus автоунаасын Чуйков көчөсүндө тыштап, чет элдик номери тагылган автоунаага түшүп кеткендиги такталды. Бул окуя Ички иштер министрлигинин жетекчилигинин көзөмөлүнө алынып, кылмыш жасаган адамдарды аныктоого жана кармоого багытталган бардык тергөө аракеттери жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат.
Ата-энелерге жана мектеп окуучуларына эскертүү. Мектептеги рекетчилик, көбүнчө талап тоноо жана опузалап талап кылуу сыяктуу кылмыштар менен коштолот. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 206-беренеси тоноо, 208-беренеси опузалап талап кылуу. Бул кылмыштарга байланыштуу кылмыш жаза жоопкерчилиги 14 жаштан башталат. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздын жүрүм-турумуна жана айлана чөйрөсүнө өзгөчө көңүл буруңуздар. Коомго зыян келтирүү менен өз келечегин талкалап алышына жол бербеңиздер. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.